Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз жашыл технологиялар келечектин тиреги деген тема боюнча сүйлөшөбүз. Бүгүнкү сабактын максаты окуучуларга жашыл технологиялар деген эмне экендигин түшүндүрүү, экологиялык көйгөйлөрдү чечүүдөгү заманбап инновациялык ыкмалар менен тааныштыруу, калыбына келүүчү энергия булактары жана алардын айлана чөйрөнү коргоодогу ролу жөнүндө маалымат берүү. Балдар, келгиле биз биринчи жашыл технологиялар деген эмне экенин билип алалы. Жашыл технологиялар бул айлана чөйрөгө зыянын азайтып, энергияны үнөмдүү колдонууга жана жаратылыш ресурстарын туура пайдаланууга багытталган технологиялар. Биз кийинки видеого көңүл бурсак. Демек, жашыл технологияларга күн жана шамал энергиясын, электромобилдерди, калдыктарды кайра иштетүүнү, энергияны үнөмдөөчү үйлөрдү, гидроэлектр станцияларды жашыл технологиялар деп эсептесек болот экен. Жашыл технологиялардын ар бирине токтоло кетсек. Күн энергиясы. Дүйнө жүзү боюнча күн энергиясы эң тез өнүгүп жаткан тармак. Күн энергиясы өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү энергетикалык жакырчылыкты жоюуга жардам берет. Мисалы, Африка же Түштүк Азиянын алыскы аймактарында чоң электр станцияларын курганга караганда күн панелдерин орнотуу алда канча арзан жана эффективдүү. Шамал энергиясы. Дүйнөлүк практикада деңиз жээгиндеги шамал станциялары абдан популярдуу болууда. Европа жана Кытай сыяктуу өлкөлөрдө шамал аркылуу миллиондогон үйлөрдү ток менен камсыз кылууда. Бул көмүр жана газ жагууну кескин азайтып, атмосферага бөлүнүп чыккан зыяндуу заттарды токтотуунун негизги куралы болуп саналат. Суу энергиясы. Башкача айтканда, гидроэлектр станциялар. Дүйнөдөгү эң ири таза энергия булагы болуп саналат. Алар башка энергия булактары, мисалы күн, шамал, туруксуз болгондо системанын балансын сактап турган негизги батарея кызматын аткарат. Электромобилдер. Дүйнөдөгү баардык көмүр кычкыл газынын болжол менен 16% транспортко туура келет. Электромобилдерге өтүү бул глобалдык жылуулукту токтотуунун эң чоң кадамы. Ошондой эле бул муунайга болгон көз карандылыкты азайтып, эл аралык экономикалык туруктуулукту камсыз кылат.
Эко курулуш бул айлана чөйрөнү коргоо жана энергияны үнөмдөө максатында курулган үйлөр жана имараттар. Бул технология табигый материалдардын негизинде курулат. Эко курулуш узак мөөнөткө жарамдуу жана бышык болот. Таштандыларды кайра иштетүү же айланма экономика. Дүйнөдө жыл сайын 2 миллиард тоннадан ашык таштанды чыгарылат. Жашыл технологиялар аркылуу биз кайра иштетүү моделине өтөбүз. Бул океандагы пластик көйгөйүн чечүүгө жана жердин ресурстарын сактап калууга жардам берет. Демек, жашыл технологиялардын максаты биздин планетабызды глобалдык экологиялык проблемалардан сактап калуу. Дүйнө жүзүндө болуп жаткан баардык экологиялык проблемаларды адам өз колу менен жаратты. Буга биз кийинки видеодон күбө боло алабыз. Бул кадрлар биздин бүгүнкү ачуу чындыгыбыз. Бирок бул акыркы чекит эмес. Бизде дагы деле мүмкүнчүлүк бар. Жашыл технологиялар бул биздин планетаны куткарып калуу. Жаратылышты аяган технологияларды колдонуу. Бул биздин келечекке болгон инвестициябыз. Биз тарыхтын ушундай учурунда турабыз. Ар бир жасаган кадамыбыз, ар бир тандаган технологиябыз эртеңки дүйнөнүн кандай болоорун аныктайт. Келечек бул биз бүгүн сепкен үрөөн. Келгиле, ал келечекти жашыл, таза жана коопсуз кылып бирге куралы.